Сузактагы Октябрьский балдар үйүнө чоңойгонмун. Ата энеңиз бар болчу да? Балдар үйүнө тарбияланганда атам мага 2 жолу келген. Кандай окуялар болгон? Карындашымды, инилеримди башка бирөөлөр багып алышкан. Балдар үйүнөн качкан күндөрдө болгондо эмне себептен качкан? Бирок мен ошол жерде чоңойгондо эч өкүнбөйм. Сиздин сөзүңүздөн кийин Кайдасын передачасына арыз жазып кайрылгам. ошого дагы мен ушул нерсени кыла албай калдым депчи. Кызыбызды жоготуп бул дүйнөдөн кайтты. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Регион телеканалынын ачык маек көрсөтүүсү. Аны менен мен Айбек Исабеков алып барам. Бүгүнкү биздин ачык маек көрсөтүүсүнүн коногу Закир Салиев агабыз. Кош келиңиз. Негизи эле Закир Салиев агабыз учурда тойлордо оператор кызматын аркылап 2 жаштын ар кандай тойлордо жакшылык кечилерди чагылдырып тойлордо тасмага тартат. Ал эми бул агабыздын башынан өткөзгөн күндөрдү негизи эле балким көпчүлүгүнө үлгү болотур деген ниетте биз бүгүнкү эфирге чакырып отурабыз. Урматтуу Закир ага, кош келипсиз. Рахмат. Кандайсың? Ден соолуктар, иштер жакшы? Аллага шүгүр. Негизи эле Закир ага баштасак, алгачкы эле балалык кез эми эс тарткан ушул 6-7 жашта болуш керек, жакшыракчы. Анан ошо 6-7 жаштагылардан баштасаңыз, негизи эле кайсыл жерде төрөлгөнсүз? Мен өзүм Үскөл областына караштуу Каркоо шаарына туулгам. Ошо туулгандан баштап 6 жашка чейин ошо Каркоо шаарына чоңоюп келгем да. Канча бир тууган болгонсуздар? Биз 4 бир тууган болгонбуз. Эжем 2 кыз, 2 уул болгонбуз. Карындашым, иним болгон, эжем. Эжем азыр ушул турмуш жолуна түшүп, ошо Россия Федерациясында жашайт. Мен угушум боюнча анан карындашымды, инилеримди башка бирөөлөр багып алышкан. Карындашыңызды тапкам деген да немелер бар, Ооба, бир кабарым бар карындашымдан, бирок өзүм башым керек, өзүм барып жолугушум керек. Ошого дагы чыгым албай атам, эми Кудай кааласа аракет кылып. Кайсыл жерде жашайт экен? Каркоо шаарында жашайт. Андыктан азыр ушул башка бир үй бүлө багып алган экен да. Мен угушум боюнчачы. Баягы балдар үйүндө чоңойгом деп эдиңизби? Балдар үйүндө канча жашка чейин чоңойгонсуз? 6 жаштан балдар үйүнө баргансыз? Канча жашка чейин? 6 жаштан баштап чоңойгом. 3 балдар үйүнө чоңойгом. Дошкольный мектепке чейинки балдар үйү бар экен, Беловодский шаарында. Андан Токмок шаарына которулуп, ал жерде бир аз эле убакыт болгон, 5-6 ай. Аяктан ошол Октябрьскийге чоңоюп, ошол мен окууга 1-класска кеч окуп калгам 8 жашынан. Андыктан мен 18 жашка чейин ошо 10 жыл эсептей келсек 10 жыл болгон да. Балдар үйүндө 10 жыл тарбиялангансыз, да? Ошондо балдар үйүндө кандай окуялар болгон, баягы негизгилеринен айтсаңыз? Биз балдар үйүндө чоңойгондо ушул малда баягы бизди балдар үйгө өкмөт бизди тапшырган, ошол менин ата-энемден ажыратып койгон, ушундай документ кылыпчы, лишён родительских прав. Бирок ушул малда союз бузулганда баягы жокчулук малда чоңойгонбуз биз, ачык айтайын. Бирок да кыйынчылыкта чоңойгонбуз. Бирок мен ошол жерде чоңойгондо эч өкүнбөйм. Бул эми баягы пешенеге жазылган тагдыр. Сиз менен сүйлөшүп калганда, балдар үйүнөн качкан күндөрдө болгондо эмне себептен качкансыз? Ооба, айрда биз эми баягы үй бүлөбүз менен жашап, баягы ата-эне менен жашап көмүп калганбыз да, баягы кичинекейбиздечи. Анан баягы айрда тартип бөлөк болгонго байланыштуу анан баягы сыгылып, анан ата-энебиз жок. Анан кийин ошол ата-энемди издеп кетем деп каччу элек да. Анан бирок бул максатка жеткен эмеспиз. Андыктан бул максатка жетишкен, себеби мен эмнеге үчүн бияка Сузакова турган да, ошол алыстат өкмөт бизди алыстаткан да. Ошондуктан балдар үйүнөн чыккандан кийин сиз туулуп өскөн жериңиз, туулган жериңиз Ысык көл болсо, Жалал Абадта калып калгансыз да? Биз окууну бүтүп атканда бизде арыз жаздырат, ким кайсы жерге каласың. Себеби биз бүтүп кеткен жерде жөн эле көчөдө кое бербейт. Бир техникалык лицейлерге, училищаларга бизди тапшыртат да. Анан ошол жерде мен жалгыз гана мен Жалал Абадта калып калдым да. Жалал Абад шаарында. Мен калам дедиңизби? Ошол жерде калам деп.
Бүткөндөн кийин бул балдар үйүнөн чыккандан кийин эмне менен алек болдуңуз? Балдар үйүнө бүткөндөн кийин мен кесиптик лицейге окууга тапшырып, бир кесиптин ээси болгом. Бирок кесиптик лицейди бүткөндөн кийин оорчулуу күндөр башталган мен үчүн. Өтө кыйынчылуу күндөр башталган. Себеби баягы бир тууганым жок, таянарым эч ким жок. Анан биз өзүбүз арабызды сүдүрөп тириликти баштаганбыз. Роса кыйынчылыкта баштаганбыз. Алгачкы мен биринчи стажым трудовой эмгек ишчепчилигинде дворниктен баштагам иште. Дворниктен көчө шыпырып, кийин келип ушул мен биринчи айлыгым 250 сом эле болгон ушул малдачы. 250 сом. Ушундай катуу кыйынчылыкта чоңойгонбуз да. Турция жеткенден кийин чачап калды да кызыбыз. Жарандарга дагы кайрылып, көмөк сурагансыздар, Ооба биз элибизге кайрылганбыз. Элибизге кайрылып, фонд аркылуу кайрылганбыз. Ак ниет аманат кайрымдуулук фонд аркылуу кайрылып, бизге жардамдар түшкөн элибизден. Анан ошол элибизден каражат толук чогулбаса дагы кызыбыз оорубашып калгандан байланыштуу эртерээк ошол чет өлкөгө алып барганбыз да. Мисалы акча толук чогулган, толук болгондо. Жок, акча толук чогулбады. Бир азыраак гана жетпей калды, бирок ошого карабастан Баргансыздар. барганбыз ооба. Ошого карабастан барып үмүтүбүздү үзбөдүк да. Жеткенен температура көтөрүлүп 41 градус болуп сактабай калдык. Врачтар болушунча аракет кылды, бирок болбоду. Элге кайрылган учурда каражат чогулган да. Ошол каражат жагындагы эмне кылгансыздар? Бул каражат боюнча көптөгөн мага суроолор болуп атат. Бул каражат боюнча бизде биринчиден чыгым кеткен. Ошо Турцияга барып келиши, кайра келиши, калган ашкан каражатты биз кайра башка муктаж үй бүлөгө кайтарып бергенбиз. Эми аны дагы бөлүшөбүз. Видеого тасма аркылуу тартып, кимге бергенибизди көп сумманы биз кайра башка муктаждарга, ошол башка муктаждар дагы ошол үлгү алсын деп кайтарып беребиз. Андыктан мен көрүп жүрөм. Ашкан каражатына машина минип алгандар бар экен, башка жака иштеткендер бар экен. Биз андай ниет кылбадык. Кыйналган нерсеничи, анан ошону байланыштуу биз фондко кайтарып бергенбиз. Ошол ашкан каражатты. Муктаждарга жардам берилсин да. Муктаждарга ошол башка ошол биз кызыбызды сакталбайсак дагы ушул башка бирөөнүн өмүрү сакталып калсын деп кайтарып бергенбиз. Өзүбүз калыбыбыз менен. Айтып кетейин, бирөө келип бизге кайтарып бер деп айткан эмес. Жашоодо эң чоң сүйүнгөн күн? Азыркы жүрүшү турушунда ошол менин сүйүнүчтүү күнүм. Азыр ошондо эмне жумуш менен алек болосуз? Азыр той тармакта иштейм. Анан кайрымдуулук фонддору менен, көп кайрымдуулук фонддору менен да кызматташам. Ошол. Тойлордо тартасыз тасылмага. Тойдогу эң мындай өзгөчө кызык кандай болгон? Мисалы, балким эмес, негизи эле операторлордо көп кызыктуу окуялар болот эмеспи? Кандай окуялар болгон? Эми тойлордо көп окуя болот, көп нерсени көрөбүз. Башкалар көрбөгөнүн биз көрөбүз биринчичи. Себеби биз тасмага тарткаганга аракет кылабыз, ар бир кызыктуу окуяны. Эми тойлордо көп алып качуулар болот биринчиден. Жакын дос, жакын подушка бири-бирин алып качып, кайра ошолар бизди жалдап, ошолар камера, ошол ушундай окуялар болот. Бир окуя болгон. Кара Суу районуна барганбыз тойго. Ошол жерде бут кийим урдатып, бут кийимсиз келген кызыктуу немелер болгон. Дагы бир окуя болгон. Ушул бир ЗАГС менен тойго барганбыз. Бир көчөдө эки той болуп аткан, эки той. Эки кызын чыгарып аткан экен. Биз адашып, башка кыздын үйүнө кирип, ырдап ошол жерде. Анан күйөө бала түшкөндөн кийин бул биздин күйөө бала эмес деп, ушундай эми көп деген кызыктуу немелер болот. Урматтуу Закир ага, негизи эле баягы жашоодо азыр колунан келип турган болсо дагы, колунда бар болгон учурда дагы айтат эмеспи? Мага жардам бере тургандар эч ким жок, ошого дагы мен ушул нерсени кыла албай калдым депчи. Жашоодо баягы ийгиликке жетүү үчүн
кандай аракеттер болуш керек экен? Мисалы сиз башыңыздан көп кыйынчылыктарды өткөзгөнсүз, аз айтканыңыздай элечи. Жашоодогу эң мындай ийгиликке жетүү үчүн көбүнчө эмнеге басым жасап, эмнени кылыш керек экен? Мен ойлойм, эми баягы өзүнө жаккан нерсени кылыш керек да. Өзүнө колуна келбеген нерсени кылбаш керек да. Андыктан мен биринчи ошо башта эле ошо мен жашымда эле бир хоббим болгон, ошо сүрөттөн баштаган ошо хоббимчи. Бирок мен ойлободум ошо ушул деңгээлге жетем депчи. Ошончо баягы дарак бир жерде көгөрөт деген бекер айтылган эмес. Ошончо деп ушуна ойлойм, ошо бир иш менен Бир ишти кармадыңбы? ошо менен аягына чыгарыш керек да. Ушундай кылыш керек да. Анан эл менен коомдогу эл менен ошо жакшы мамиледе болушуң керек. Анан экинчиден иштин сапаты болуш керек. Иштин сапаты жакшы кылсаң, Урматтуу Закир ага, бизге бөлүнгөн убакыттар дагы соңуна жетти. Сизге ар дайым ден соолук каалайбыз, ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү ачык маек көрсөтүүсүнүн коногу Закир Салиев агабыз болду. Негизи эле бул агабыз турмушта ар кандай сыноолорду баштан кечирген. Ошол сыноолорду биз менен бөлүшүп, балким айрым бир жарандарга, көрүүчүлөргө балким сабак болоттур, балким үлгү болоттур деген ниетте биз атайын чакырганбыз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат жон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламат болуңуздар.